Саламатсызбы үйрөнчүлөр, жалпы эле ушул видеону көрүп жаткандар баарыңарга жалындуу салам. Бүгүнкү үйрөнө турган чыгармабыз мөлүм-мөлүм деп айтылат. Бул мөлүм-мөлүм жөнөкөй ыр эмес, мөлүм-мөлүм көлөмдүү ашыктык ыры. Бул биздин баягы Токтогулдун шакирти легендарлуу Барпы Алыкулов деген атабыздын чыгармасы. Бул мөлүм-мөлүм каерден ойнолот? Биринчиден, өзүңөр баарыңар билесиңер, Кербезин деген чыгарманы. Ошол лянын ордуна сөмөй келет. Мына сөмөй келди. Нотасын айта кетейин. Ля си до ре ми фа. Кайта. Ля си до ре ми фа. Көрдүңөр аты жок менен ойнолот. Бул ырды бүгүн биз 3 этап менен үйрөнөбүз. Биринчи этап өзүңөр билгендей эң жөнөкөй этабы, экинчиси уже более-менее кыйыныраак, үчүнчүсү уже профессионалдуу деңгээлде ойной турган этап. Анда эмесе, дагы бир нерсе айта кетчү нерсе, бул ортосу ляга буралып турат. Ля нотасында, эки чекеси ми нотасында, ортосу ля да бир жолу, эки чекеси ми нотасында бир жолу айта кетейин. Ля си до ре ми фа, ля си до ре ми фа. Жазып алсаңар да болот, нотасын жазып алгыла. Жазып, комусту бурап, берде баскан болсоңор, анда биринчи этабына кеттик. Биринчи этабын билгендей, бул эң жөнөкөй этап. Будан биз шилтеп, же болбосо экинчи этаптыкын колдонбойбуз. Аккорд колдонбойбуз. Дегендерди колдонбойбуз. Мен колдонбондон кийин силер да колдонбогула. Антпесе башыбызды айландырып уже чаташып кетет да. Ошон үчүн биринчи этабы мындай. Азыр проигрышын ойнобойм. Проигрыш эң башында ойнодум, ошону проигрыш деп айтылат. Азыр биз проигрыш ырдын биринчи куплетине кетип атабыз, Беттиң көркү нур менен, белдиң көркү кур менен, биз сүйгөн сулуу мөлмөлүм ай, белгилүү болсун ыр менен. Анан проигрыш. Жанагын эле кайталап коебуз, көрдүңөр, ана эми куплетине кеттик. Эки лабиң кызыл гүл, ачылгандай мөлмөлүм, бир карасаң жүрөк от, чагылгандай мөлмөлүм, маңдай чачың маргалаң, жибегиңде мөлмөлүм, сенин ышкын баланын ай, тилегиңдей мөлмөлүм. Кайта проигрыш. Биринчи этап эң жөнөкөй, өзүңөр көрдүңөр. Негизгиси деп ойнолот, Биринчи этабын үйрөнгөн болсоңор, биринчи этабын нелерди колдонуп айта кетейин. Бул өтө деле ашыкча нерсе колдонгон жокпуз. Тердик, кайсы кылды бассам, ошол кыл чертилет мына. Үстүңкү, ортоңку, ылдыйкы. Ушуну үйрөнгүлө. Биринчи этабы бүттү. Биринчи этабын бүткөн болсоңор, анда эмесе экинчи этабын даярдайм. Бул экинчи этабы. Экинчи этабында биз бир аз гана кыйыныраак, бирок эч айырмасы жок. Биринчи этаптан экинчи этап бир аз кыйыныраак эле. Анда эмесе нотасын да бир жолу айта кетейин. Ля си до ре ми фа, ля си до ре ми фа, ортосу ля, эки чеки ми. Дагы бир жолу бурап алгыла. Анда эмесе проигрышынан баштайбыз, проигрыш жайрап, ылдый мына. Проигрыш.
экинчи этабы көрдүңөр, биринчи этабынын басылышы окшош, нотасы да окшош болгону биз темп тан та тан та тан та тан тан та тан та тан та тан. Мисалы деген секирген сыяктуу да. Экинчи этабын түшүнгөн болсоңор, оңоюраак эле, эч ойлонбой эле, эч шашпай, түшүнбөсөң эле кайта биринчи этабынан барып үйрөнүп туруп анан экинчи этабын ойносоңор силер үчүн оңой болуп калат. Экинчи этабын бүткөн болсоңор, анда эмесе үчүнчү этапка кеттик. Бул уже чечүүчү этап, өзүңөр билесиңер. Үчүнчү этабында биз эмнени колдонобуз? Фаршлаг, лига, аккорд деген сыяктуу. Эң башкысы мына сильный доля. Деген сыяктуу. Үчүнчү этабы кеттик. Прояштан баштайм. Жай ойнойм, Бул прояшы. Буну бүткөн болсоңор, текст эмесин кеттик, биринчи куплеттин. Де, сине доля, деттин көрүккө нур менен, белдин көрүккө кур менен, белдин көрүккө кур менен, биз сүйгөн соло мөлмөлү май белгилүү болсун өр менен. Ekilabin kızıl gül açılgандай mölmölüm, bir karasan жүрөк от çağılgандай mölmölüm, mаңдай чачың маргалаң кибегиңде мөлмөлüm, сенин аңышкың көрмөрбү тарататан та. Ушел эң кызык жери ушел. Сенин аңышкың балдарына төлөгенде мөлмөлüm. Дагы бир нерсе, дагы огула нерден, уголгула, дагы нерин колдонуп атам. Экинчи берден болушунча үйрөнгөндөн кийин бат черткенге аракет жасагыла. Болушунча бат черткенге. Көрдүңөр да? Ушундай эле эч коркпогула. Биринчи этабын үйрөнгүлө, биринчи этабын кийин экинчи этап бүтөрү менен 3кө өтө бергиле. Буну примерно 3 саат, 2 саатта үйрөнүп бүтөсүңөр. Эгерде комузду бир аз черткенди билсеңер. Достор, бул видео аягына келип калды. Силерден жеке ар бириңерге кайрыла кетчү нерсе. Бул видеонун алдында подписаться деген жазуу турат. Кнопка ошону басып коюңарды, ар бириңерге кайрылам. Буну басып койгондон кийин силерге кийинки видео тартканында силерге SMS катары барып турат. Андан кийин дагы эгер жаккан болсо лайк басып, досторуңар менен бөлүшүп койгула. Балким сиз үйрөнө албаган нерсени ал тууганыңыз, жакыныңыз, эниңиз, байкеңиз же карындашыңыз үйрөнүшү мүмкүн. Кийинки чыгарманын кайсын ойнойлу, өз оюңузду эркин комментарийге жазыңыз. Кайсырды жакшы көрөбүз, кайсырды разбыр кылбай, үйрөнө албай жүрөбүз. Бул мөлмөлүм ырды үйрөнгөндөн кийин сиз любой отурушта, тойдо, сахнада, бардык жактан 3-чү этабын үйрөнүп алсаңыз, уже более профессионалдуу ойной берсеңиз эркин болот. Ошол, анда эмесе баарыңарга удачи, саламатта калгыла. Кийинки видеодон жолугушканча.